Саламатсызбы туугандар, достор. Силер менен Мирлан Чикагодан. Ошо келгениме бир аз убакыт өткөн экен, 4 айдан ашыптыр. Ошол Америкага келгенде кандай кадамдарга барыш керек, эмнеден башташ керек, эмне жумуш кылса болот, анын шарттары ошол тууралуу бир аз маек кылып кетейин дегем. Ошол көбүнчө суроо берип атышат, канча акча тапса болот депчи. Доставкада, таксиде, жана башка жумуштарда. Эми средний алганда, достор, эми $200 да. $200 бул мындайча айтканда Америка үчүн минимальный порогко дейм, 150-200, себеби андан аз тапсаң Америкада жашаш кыйын болуп калат да. Себеби биякта деген ошол эле мына айына эсептегенде аренда жилья, мисалы биз ушул сыяктуу мындай жер там үйгө жашайбыз. Мисалы үчүн эгер бир комнатасын алсаң, где-то бир $700дөн $1000 чейин болот. Жалгыз жашайм дегенсең башкаба болот, бирөө менен жашайм десең дагы башкаба болот. Анан биякта мисалы көп адамды ала бербейт да, мындай көп киши санын көбөйтүп, биякта андай болбойт. Мыйзам жол бербейт, ошон үчүн ошонун баарына карайт. Анан экинчиден эсептегиле телефонуңар бар. Телефонго айына бул жерде $60дан $70 тегерегинде болот. Андан тышкары эгер машинеңер арендага болсо, күнүнө эмес, жумасына эсептелинет. Жумасына $200-250 страховкасы менен примерно $250 деп кое бергиле. Эми көбү келип өзлөрүнө машина алышат. Кудайга шүгүр, мына алыс жакта турат. Биздики Camry маркасында биз өзүбүзгө уже выкупка алып кутулганбыз. Ошо биздин мындайча айтканда арендага кетпейт. Экинчиден кээ бирөө может быть башка жумуштарда иштейт, баягындай вышкаларда иштейт, кээ бирөө баягындай шап деп коет, биздикиче айтканда эстодо иштегендер күнүнө бир саатына эсептелинет. Алардыкы күнүнө эсептегенде примерно 200дөн 180-200-220 тегерегинде болуп калат. Алар ошол кээ бир жерде мисалы жильосу менен беришет, ошол жерде жатып иштешет. Кээ бир жерде мисалы үчүн мен билем, баягы майнинг фермалар деп коет го, ошоно майнингдүү фермаларда техник баягы аппараттарды оңдоп, ошондой жумушта иштеген, алардын зарплаталасы $5000, жатаканасы өзлөрдөн, тамак ашын, по-моему, өзлөрү сатып жейт го дейм. Жанакындай мен билем, тааныштар дагы бирөө жанакындай отелдерде construction деп коет, бул эски мебелдерди чыгарып, жумушу жеңил эле. Ошондой эски мебелдерди чыгарып, жаңы жана ковролиндерди салып, ушундай сыяктуу ремонт иштерин объектилерге көчүрүп, алар ошол мындайча айтканда мейманканалардын ичинде жашашат. Ошол жерде иштешет. Болгону тамак ашка расход болот. Ошолордун айына зарплатасы ошо $4-5 тегереги болот. Бардыгы кандай сүйлөшкөнүңө жараша да. Дагы мисалы айта кетсек, кээ бирөө ушундай жумуштар таба алат экен, разнос баягындай столовыйларда, кафелерде, ушундай сыяктуу жумуштарда иштешет. Эми айтып отурса, бардыгы келгенде жумуш адамдын өзүнөн го деп эсептейм. Кээ бирөө мисалы жумуш таппай кыйналып жүргөндөр бар. Бирок албетте бул жерде баягы подработка кылып иштесе болот. Эң негизгиси адамдын өзүнөн го деп эсептейм. Адам эгер баягындай желаниясы болсо, өз аракетчил болсо, иштерман болсо, албетте иштеп кетет. Расходтордон ошол айына телефонду айтып кеттим, жанакындай квартирага чыккан төлөйсүң,
бат-баттан эле келип калат да, себеби улам баягы убакыт кандай тез өткөнүн өзүң түшүнбөй каласың. Экинчиден, үчүнчүдөн бул мисалы машинанын арендасын айтып кеттим. Кээ бирөө может аренда кайдап алса, бул бензин курат. Бензинди эми эгер сен таксиде же доставкада иштегендердики, например, күнүнө 20 кандай мисалы меники бензиновый болгондуктан мен көбүрөөк куям да. 25-30 долларга чейин куюлуп кетет. Ал эми баягы Prius айдагандар болсо, алардыкы болсо эми 2 эсе 15 долларга куюшу мүмкүн. Ушундай да. Дагы расходтордон страховка деген бар. Страховка машинеге, мисалы мен страховкама айына 68 доллар төлөйм да. Ай сайын телефонго 70 доллар плюс баягы жилье деп коет. Андан тышкары баягы өзүңдүн security картаң, меники мисалы банковский карта, дебетовый карта, экинчиси security карта бар. Security картага баягы история болуш үчүн баягы кредит скор деп коет, ошол көтөрүлүш үчүн акча салганбыз. Лимит 30%ке чейин айына коротуп, кайра восполнять этип турушуң керек. Ошол эле бир 300 доллар болот. Ошондой расходтор чыгып турат да. Андан тышкары эми ичип жегениң, баскан турганың болуп атып эле, билинбей эле баягы тапкан акчаңдын көбү каяка кеткенин өзүң түшүнбөй каласың да. Ошон үчүн туугандар келгенде мындай кээ бирөө ойлошот, бакта эле же жерде эле мындай терип эле алып алсам болот депчи. Жок, андай эмес. Акчаны табыш бул жерде деле оңойго турбайт. Ал эми кээ бирөө айтышат, кайсы жерге барбасаң баягындай ошол эле эме кыйынчылык андай мындай депчи. Эми ал баягы мен орусча айтканда нытиктер деп коем. Ал нытиктер бүт эле жерде ыйлак болушат. Бүт баарына шүгүр келтириш керек. Акырындык менен, баягы англисче айтканда step by step деп коет. Акырындык менен болот. Канча таппасаң, ошонун главный берекесин берсин. Баарыбыз баягы 5 кол тең эмес. Алдыга койгон көп максаттуу жигиттерди дагы көрүп атабыз. Пландары аябай ишке ашып, баягындай ашкана иштетип, кээ бирөө керек болсо баягындай машинелер менен иштегендер бар. Кыргыздын жигиттери мындай көп жакшы жетишкендиктерге жетишип аткандар да бар да, жок эмес. Ал эми канча убакыттын ичинде тез арада баягы көтөрүлүп кетсе болот деген сыяктуу суроолорду может быть кээ бирөөнүн ушул суроо дагы аябай кызыктуу болушу мүмкүн. Кечке эле баягындай иштеп анан баягы CDL алгандан кийин трака чыкса, трака чыгыш керек деп, кыргыздардын өзүбүздүн эмес симит калган го, трака чыкмай депчи. Эми туугандар, трак деле азыр мурун жакшы болчу да, мурун жакшы болчу. Анан азыркы келгендерге бул мечта эмес го дейм. Трак баягы айла жок эле барат, баягы эле доставкада жүргөн же таксиде жүргөн же башка жумушта жүргөндөр анан CDLдин убактысы келгенде CDLди окушат да, анан трака секиришет. Тракта жүрүшөт. Тракта деле эми мындай жакшы акча, ооба, башка жумуштарга караганда аябай жакшы эле акча. Бирок ан менен мындай укмуш миллиондогон акчаларды чогултуш өтө кыйын болуп калат да. Эгер бул Американы силер туугандар мындай түшүнүш керек да. Америка это страна возможностей, орусча айткандачы. Бул мүмкүнчүлүктөрдү аябай берет. Сен жаңы келгенде деле ушундай компания ачып, эгер башың иштетсең, эгер колуңан келсе, көп жумуштарды кылса болот да, туугандар. Эми ал тууралуу буюрса дагы кийинки эфирлерде айтып бергенге аракет кылам. Силер лайктан басып жана бөлүшкөндү унутпайсыз. Görüşкөнчө.